Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер, кымбаттуу окуучулар. Мамлекеттик тил декадасынын жабылышына арналган видео көрсөтүүгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Декада 7 сентябрдан 17 сентябрга чейин өткөрүлдү. Программада жаш манасчылар сынагы, көркөм окуу сынагы, обондуу ырлар сынагы, улуттук оюндар, ак ийнек сынагы, улуттук бий сынагы, макал лакап сынагы, комуз күүлөр, жаңылмаштар жана дагы онлайн викторина өткөрүлдү. Бул сынактарга окуучулар активдүү катышышты. Сынактын жыйынтыгына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Атамана сыяктуу эр болсом деп тилеймин, душман кечип өтө албап көл болсом деп тилеймин, элге кызмат кылсын деп энем мени төрөдүң, эрезеге мен жетип тийсе экен керегим. Манас баба сүйлөгөн тил, 22 кылым боло кыргыз алга сүйлөгөн тил. Кыргыз тили кош көздөгү карегим, кыргыз тилге кара башым беремин. Тил безерлер менден алыс болгула, тилим үчүн уран жигит бас. Кыргызсыңбы, кыргыз болсоң бийик тур. Кыргыз үчүн күндө жактып тийип тур. Аскасына ала тоонун сүйөнүп, алчылантып ак калпагын кийип тур. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилим ой чуңкурун түзөгөн. Телефон Сапарбековна. Эне тилим, эне сүтүм. Эре деген жеткиздим. Uzun menен симектанам. Меге сезим гизгидин. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаш күнүмдөн тең өзгөнү
жакшына каякайын бутагыңа коноюн кыштын жолуну тороюн жаштыгыңды менден алай акан суң болоюн жаштыгыңды менден алай акан суң болоюн канат бели кайкытып алып учат алыс билимин жаны күнү жактыпык акылыңдын жардым билигин жалындасам канчалык жалпы дүнү тамштанып калкыбыздын көрсүн билиги жаралып нурдан жаралып суган жылдызым элим кыргызым тилинин түнбөй бийикке түштүй көгөлүп берсин жылдызым көгөлүп берсин көгөлүп берсин көгөлүп берсин угызым көгөлүп берсин көгөлүп берсин көгөлүп берсин кыргызым жашта бери жаны күч желберини жеңдим кенеги ал отону алып уч эл жерине тесин керене жүзүбүздүн күч жаны дүнө бүтүн суктанып элибиздин билсин жеренин Саламатсыздарбы урматтуу эже агайлар, окуучулар, ата-энелер. Кыргыз тил декадасынын алкагында уюштурулган улуттук оюндар камтылган видеолорго көңүлүңүздөрдү бөлсөк. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук оюндары менен да айырмаланат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, тогуз коргол, ак чөлмөк, селкинчек, упай, ат оюндарынын түрлөрү эсептелинет. Кыргыз эли өз жашоо тарыхында татаал жолдорду басып өтүп, эл жерин ал тургай коңшулаш жашаган тектеш тилдүү калктарды да сандаган жоодон тайбаган катаал кырсыктарынан да коргоп келген. Ошону менен катар өз биримдигин, үрп-адатын, салтын, кылымдар бою түзүлгөн маданияттарын көнүртпөй сактаган. Күрөш кыргыз элинин улуттук спорт оюну. Күрөш байыртадан эле кыргыз элинин сүйүктүү оюндарынын бири. Күрөш оюнуна жаштар да, чоң кишилер да катышкан. Көбүнчө эл чогулган той, тамашада, ар кандай жыйында балбан күрөштүрүшкөн. Күрөштө жеңген балбандарга байге берилген. Кыргыз эли эзелтеден эле балбандарды даңазалап, алардын атын муундан муунга өткөрүшкөн. Жигиттердин билегин сынаган кол күрөш мелдеши. Эки балбандын кол күрөшүүсү. Алар атайын орнотулган столдун жанына туруп кол менен күрөшөт. Чыканагы жаздыкчаны таянат. Кимиси каршылагычынын колун, манжаларынын бөлүгүн жаздыкчага жыкса, ошого жеңиш ыйгарылат. Мелдеш оң жана сол кол менен жүргүзүлөт.
Кол күрөш спорттун байыркы түрү болуп эсептелгени менен бир кездери унутулуп кеткен 20-кылымдын орто ченинде кайра жандана баштаган. Кол күрөш мелдеши жеке жана командалык болуп экиге бөлүнөт. Аркан тартыш оюну. Аркан тартыш бул эки жамааттын күч сынашуу оюну. Аркан тартыш оюну көп элдин салттуу оюну болуп, бул оюн көбүнесе элдик майрамдарда, тойлордо өткөрүлөт. Аркан тартыш оюнуна катышкандар эң жогорку жалпы күчкө ээ болуп, чыдамкайлык, атырылган күч, ошондой убакыт тездигинен жана ритмин сезүү, психологиялык туруктуулук шыгы болушу керек. Оодарыш эңиш улуттук ат спорту. Ат үстүндөгү мелдештин бир түрү. Оодарыш 1958 жылдан бүткүл союздук ат спорту мелдешинин программасына кирген. Оодарыш көчмөн турмушта жашап, малчылык менен кесиптенишкен элдерде, анын ичинде кыргыздарда кеңири тараган. Мелдештин максаты эки балбан бири-бирин ат үстүнөн оодарып, тартып же түртүп жерге түшүрүү. Мелдеште күчтүү, ден соолугу чың 19 жаштан жогору жигиттер катышат. Ат элпек, башкарылуучу, күчтүү болушу абзел. Ар бир кармашуу 10 минуттага созулат. Ортодо 1 минутта тыныгуу болот. Балбандар 5 салмак боюнча мелдешке катышат. 50 килограммга чейин эң жеңил салмак, 60 килограммга чейин жеңил салмак, 70 килограммга чейин оор салмак, 80 килограммга чейин өтө оор салмак. Оодарыш оюнунда колдон буттан алууга, кучактай кармоого, тизесин же бутун атаандашынын атына такап, балбанды өзү жакка тартууга же ары түртүп жыгууга, сүйрөп кетүүгө укуктуу. Бири-бирин же атын чабууга, тебүүгө, муштоого, ат жабдыктарын кармоого тыюу салынат. Кан таламай оюну. Кезектеги оюнчулардын алдында бардык чүкөлөрдү чачып таштайт. Жылтырак түстүү болгон чүкөлөрдүн бирөөсү кан болот. Эгерде чүкөлөрдү кезектеги оюнчу чачып таштагандан кийин кан таа болуп түшсө, бардык оюнчулар кан таламай деп кыйкырып, чүкөлөрдү талай башташат. Жердеги чүкөлөр таланып бүткөндөн кийин, эгерде кан кайсы оюнчунун колунда, ошол оюнчу аларды дагы чачып таштайт. Эгерде кач, таа болбой айкүр, бөк, чик же оңкосуна түшсө, оюнчулар тикти чик, бөктү бөк түшкөн чүкөлөр менен чертишет. 3 чүкөнү утуп алгандан кийин канды чертип алса дагы болот. Упай оюну байыркы оюндарыбыздын бири болуп эсептелет. Узун түндө ойнолуучу бул оюн байыркы көчмөн, жоокер кыргыз эли ойноп келген акыл оюндарына кирип, эрежелери өтө татаал,
жана кызыктуу. Ал оюнчулардан тактыкты жана токтоолукту талап кылат. Упай оюну караңгыда жол тапкан, капилеттен сөз тапкан даанышмандыкты, түмөн аскерди түрүлтө жетектеген кол башчылыкты үйрөткөн оюн. Мында кыйчалыш учурда алдастап, шашкалактап калбай, акыл калчап, туура чечим кабыл алууга, токтоолукка үйрөтүп, тарбиялай турган касиеттери бар. Упай оюнун ойноо үчүн эмнелер керек? Упай оюну чүкө менен ойнолуучу оюн. Чүкөлөр бир кылыкка келип, тазаланган жана тунук болушу керек. Текенин сакасы же чоңураак чүкө өзгөчө боекко боелуп хан деп аталат. Калган бир кылка чүкөлөр 3-3төн бөлүп, ар бир бөлүк бир басым деп эсептелинет. Мисалы, 30 чүкө 10 басым болот. Беш таш же топташ. Жаш балдардын көбүнчө кыздардын чакмакка окшогон оюну. Аны ойногондо 2ден көбүрөөк балдар катышат. Оюнга катышкандардын биринчи тарабынан бирөө колундагы таштарды жерге чачат. Арасынан бир ташты алып, аны жогору ыргытып, ал жогорудан келгенче жерден бир таш алып ыргытылган ташын тосуп алат. Жыдыбай жердеги 4-өөнү бирден алып, оюнун улантып, 2ден 3төн, акыры 4-өөнү чогуу бир жолу алып утат. Эгерде макулдашы узак ойноо болсо, 5 ташты көкөлөтө акырын ыргытып, анын бирөөсүн колунун сыртына тосуп, анан аны кайра жогору ыргытып, ташты ыргыткан колунан алаканы менен тосуп алат. Жерге түшкөн таштарды сол колунун бармак сөөмөйүн жерге такап, экөөнү алдынан өткөрө бирдей. Бир жолу ата-энеңди жарытпай сурасаң эле сабактан ооз ачасың балыктай. Акыя, тентек деген кокуя, дайым бизди уялтат сен жасаган окуя. Сабагыңа катышпай сыртта качып жүрөсүң, мугалимдин жүзүңө бучка катып жүрөсүң. Акыя, намысы жок кокуя, уруп коюп кыздарды кылдың жаман окуя. Дептериңди урдаймын, чыгып алып партага так секирип жүргаймын. Акыя, тентек болсом болормун. Бантиңден чөөрмүн. Бей баштыгым түгөнсө бир күн таштап коермун. Акыя, тентек деген кокуя, дайым бизди уялтат сен жасаган окуя. Сабагыңа катышпай сыртта качып жүрөсүң, мугалимдин жүзүңдү бурчка катып жүрөсүң. Акыя, намысы жок кокуя, уруп коюп кыздарды кылдың жаман окуя. Акыя.
Мен Бакытова Шерин 4-Б классынын окуучусу. Макалдар. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Баш кесмей бар, тил кесмей жок. Толпон Сапарбековна. Макал. Акылдуу сабакка сашат, акылсыз сабактан качат. Саламдасуу сыяктуу, коштошуу да салт болот. Кош айтышып узатуу адамдарга паш болот. Үч бала, 6-дан алды 3 бала, 6-дан алган балдардын алтындарын карагын, 6-дан алган алтынды алдыңа алы карабың. Кыргызстандын 7 керемети. Викторина. Викторинаны түзгөн мугалим Кожомбердиева Асиет Жапаровна. Номер 6 орто мектеби, Токмок шаары. Кыргызстан дүйнөдөгү кооз, абасы, суусу таза өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстандын 7 облусу бар. Ар бир облустун өзүнчө кооз, керемети бар. Талас облусунда Манас күмбөзү турат. Талас өрөөнү өткөн кылымдардын тарыхый эстеликтерине өтө бай келет. Алардын арасында 19-кылымдын башында тургузулган Манастын күмбөзү да орун алган. Күмбөз Кеңко суусунун жээгинде, Манастын чокусу деп аталган тоонун этегинде жайгашкан. Нарын облустунда Таш Рабат бар. Таш Рабат Кербен сарайы. Бул сарай 15-кылымга таандык. Таш Рабаттын ичинде 41 бөлмө бар экени айтылат. Бул жерде Сапар мейманканасы деп аташкан. Анткени кербенчилер жана жолоочулар ушул Таш Рабат сарайында акысыз тээленишкен. Ош облусунда кереметтүү Сулайман тоо жайгашкан. Сулайман тоо Ош шаарындагы ыйык тоо болуп эсептелет. Бул тоону Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштырышат. 16-кылымга чейин Сулайман тоо Баара Кух деп аталып келген. Ысык көл облусунда Кыргыз бермети Ысык көл жайгашкан. Балдар, Ысык көл кыргыздардын эң чоң тоолуу, туздуу көлү. Кыргыздар бул көлдү Кыргызстандын бермети деп аташат. Баткен областында Айгүл гүлү өсөт. Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөп турат. Айгүл гүлүнүн боюнун бийиктиги 1–1,5 метрге чейин жетет. Жалал-Абад облусунда Арсланбап токою жайгашкан. Арсланбап токою 1945-жылдан бери мамлекеттин коругу болуп саналат. 265 000 гектар жерде жаңак токою ээлеп турат. Орто эсеп менен жылына
3000 тонна жаңгак жыйналат. Ал эми Чүй облусунда Бурана жайгашкан. Бурана Токмок шаарынан 15 километр түштүк батышта жайгашкан. Ал 10-чу кылымдын аягы, 11-чи кылымдын башында курулган. Бурананы кара ханиттер мезгилинде курулган деп айтышат. Балдар, азыр мен силерге эгер викторинаны көңүл коюп уккан болсоңор, ошол азыр эле айтылып өткөндөрдүн үстүнөн суроолорго жооп бересиңер. Биринчи сурообуз: Кыргызстанда канча облус бар? Кыргызстанда канча облус бар? Манас күмбөзү кайсы облуста жайгашкан? Манас күмбөзү кайсы облуста жайгашкан? Айгүл гүлүнүн мекени кайсы облус? Айгүл гүлүнүн мекени кайсы облус? Ысык көл эмнеси менен белгилүү? Ысык көл эмнеси менен белгилүү? Жаңак Токою кайсы облуста жайгашкан? Жаңак Токою кайсы облуста жайгашкан? Сулайман тоосун кайсы облустан көрүүгө болот? Сулайман тоосун кайсы облустан көрүүгө болот? Таш-Рабат кайсы облуста жайгашкан? Таш-Рабат кайсы облуста жайгашкан? Чүй облусунун керемети эмне? Чүй облусунун керемети эмне? Балдар, ойлонгула, толгонгула, туура жооп тапкыла. Урматтуу окуучулар, викторинанын жоопторун таап, видео аркылуу менин WhatsApp номериме жибергиле. 17 сентябрдан калбай жоопторуңарды күтөмүн. 1, 2, 3 орунду алган окуучуларга мектеп тарабынан сыйлыктар бар. Анда эмесе ушуну менен викторинаны токтотобуз. Силерден жооп күтөмүн. Саламатта калгыла. Мен атым Тажбай Сузат. Мен 6-чы мектептин окуучусумун. 7-А класста окуйм. Кыргызстанда канча область бар? Кыргызстанда 7 область бар. Манас күмбөзү кайсы областта жайгашкан? Манас күмбөзү Талас областта жайгашкан. Айгүл гүлүнүн мекени кайсы область? Айгүл гүлүнүн мекени Баткен. Үскөл эмнеси менен белгилүү? Үскөл көлү менен белгилүү. Жаңгак Токою кайсы областта жайгашкан? Жаңгак Токою Жалал Абадта жайгашкан. Сулайман тоону кайсы жерден көрүүгө болот? Сулайман тоону Ош областында көрүүгө болот. Таш-Рабат кайсы областта жайгашкан? Таш-Рабат Нарын областында жайгашкан. Чүй областынын керемети эмнеде? Чүй областынын керемети Бурана. Ушуну менен декадабыздын жабылышына арналган онлайн салтанат аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.